пейилдин оңуна ушуна көңүл буруш керек. Анткени эртең кыямат күнү Алланын алдына барган мезгилде Алла Таала бизди пейилибизге жараша сурайт. Амалдарыбызды адамкерчилигибизге караса сурайт. Ал эми бардык иштердин баары аткарылган иштерди акылыбызга жараша сурайт. Бул дүйнө Кудай Таала ар кандай акыл берген, ар кандай түшүнүк берген. Алла Таала ошо акылды, түшүнүктү Алла Таала берип туруп кыяматта ошо менен сурайт. Намаз окуп баштадыңбы? Сен намазды кантип окудуң? Кайсы ниетте окудуң? Сен намазды кайсы түшүнүктө окудуң? Кээ бар намазды ишим оң болуп кетсе деп окуйт. Кээ оорудан айыгып кетейин деп окуйт. Кээ балдарым жакшы болсо экен деп окуйт. Кээ болсо жашоом оң болуп кетсе экен деп окуйт. Кара, ар ким аны окуйт. Эми бирок кимде ким намазды Алланын ыраазылыгы үчүн, Алла Тааланын өкүмү экен, моюнда парз экен, муну окубай кое турган болсом, Кудай Тааланын алдында күнөөкөр болот экен, муну каза кылып кое турган болсом, муну үчүн кайра жооп берип бар экен деп Кудайдан коркуп окуган болсо, мына ошолор нажатка жетет. Bir adam үй куруп баштаса, үйдүн фундаментин сазга кура турган болсо, ал үй акыртыы чөгөт да турабы? Ошондой эле кимде ким динин сазга, туура эмес пикирге, туура эмес ниетте, туура эмес амал менен кылып алса, анда субханалла алардын амалдары текке кетет. Алла адамкерчиликти сүйөт. Ошол себептен бизге адамкерчиликке чакырат. Адамкерчилик деген нерсени ушундай бир бекемирээк туткула. Анткени кимге Алла Таала адамкерчилик берсе, адамкерчиликти кылса кимде, ошол адамдар сөзсүз Кудайдын алдында даражасы бийик болот. Кудай адамкерчиликтөрдү даражасын бийик кылган. Аларга жөнөкөйлүк, берешендик, ушундай бир адамдардын ичинде жакшы сапаттар менен бөлөп туруп, анан ага ушундай бир жүрөгүнө мээрим салып коет. Эгерде сен аны жамандасаң, кечирип коет. Эгерде сен аны сабай турган болсоң, өч албайт. Кыргызда жакшы сөз бар: атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Момундун сыпаты ушул экен да. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дейт. Бул деген деңгээл ошо адамкерчиликтин эң бийик деңгээли болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын Мухаммад алейхиссалам карагыла. Капырлар эмне кылды? Пайгамбарды биринчиси ишенбештен сабашты. Пайгамбарыбыздын дайыма алдына тикенек, мусор, жанагындай бир нажастарды төгүп турушту. А бутунун алдына төгүп коюшкан жок. Анын төбөсүнө да төгүштү. Ушунча деңгээлде. Бир окуясын айтып берем. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir көчөдө өтүп баратып, өйдү жакты карады. Кайра артты көздөй келди. Кайра алдыга басты дейт сахабалар. Анан пайгамбар бул үйгө киреличи деди. Үйгө киришти. Кирсе, экинчи этажында, экинчи кабатта бир кемпир жатыптыр. Караса жөөт кемпир экен. Апа, сизге эмне болду? Эмне мындай болуп ооруп калдыңызбы деп пайгамбар бутуну калап, баягы жана суу берип баштады. Баягы кемпир: "Эй Мухаммад, сен менден өч алганы келдиңби?" "Жок, мен сенден өч алганы келген жокмун" дейт. "Болгон бүгүн эмнегедир сиз менин үстүмө мусор төкпөй калдыңыз, ооруп калдыбы деп атам" деген да. Пайгамбар өтүп баратса, дайыма үстүнө мусор төгөт экен. Анан пайгамбар ошого туруп берип койчу экен да. Байкуш кемпирдин көңүлү ооруп калбасын, тийбей кал депчи. Ушундай деңгээл экен да, бул пайгамбарлык деңгээл. Туруп берип койчу. Эми ошо төкпөй калганда пайгамбар алдыга барып, анан кайра артка туруп атат экен, качан төгөт депчи. Эми ошондой адамды пайгамбар бутунуп калып атат экен. Bir günü Peygamberçılıktın bir vağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talada ketip baratsa bir kempir ketip baratkan demiş. Karasa kolunda korзиналар var eken, bayağı sebeti var eken, bizce ayтканда kurcunu var eken, alıp apa meysi götürüşüyor. Bir neçe vakıka jetkenden keyin bayağı kempir, men bu yakka burulan balam, rahmat. Men sana bir nasihat aytıp koyayım deptir. İyi dese,
Sen abdan sonun bala ekенсиң, sonun жигит экенсиң. Эми бирок бул жерде бир Мухаммад деген чыгыптыр. Ошонун аркасынан ээрчип кетпе, бузулуп кетпе дептир. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Мухаммад деген менмин десе, о Кудай тобо деген. Эгерде сен адебиң ушундай болгон болсо, эгерде сен адебиң ушундай болгон болсо, анда мен сенин диниңе келдим деген экен. Эгерде сага мисалы айтып, мен жаныма айта турган, мен көтөрүшүп турган болсом, мен жаныма кетип барат, субханаллах деген, бир убакта жеткенден кийин, жана Эрмектеги молдо бар экен, абайла десе, мен көтөрө албайт болчумун да. Аята демекмин да, мен көтөрдүм. Бирок пайгамбар саллаллаху пайгамбарыбыз эталон. Же болсо жашоодогу эң бирин чоң үлгү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Мына ушул адам ушунчалык деңгээлде адам керчиликтүү болгон. Мына биз ошонун аркасында эришкенбиз. Мен көбүнчө айтам, дайыма карам, кыргыз элибизде жакшы сөз бар. Кудайдын кулумун, Мухаммеддин үммөтүмүн деп жашаган бизгилер. О Кудай, мен сенин кулуңмун, Мухаммеддин үммөтүм деп жаттым тынч, жаздыгым кенч, тилегеним иман, тилим Кур'ан деп ушундай бир сөздөр менен арабчасын билбесе да бир аяттарын бар чогултуп туруп ушундай бир жакшынакай сөздөр менен субханалла иманга келишкен. Адам керчилигин жоготкон эмес. Үйгө келсең наноз тий, чай ичиңиз. Кудай келсе субханалла түн үчүндө да мусафир келди, Кудай конок келсе, Кудай конок болуп калды деп аны аябай сыйлашкан. Туурабы? Кудай конок деп сыйлаган. Мунун бардыгы тең адам керчиликтин туу чокусу болчу. Азыр деле ушундай. Кээ бирде мисалы алса, шаарда жашагандар бөтөнчө айылдыктар, шаарда баарыбыздын үйүбүз жок да. Эмне кылабыз? Ошол байкелерибиздин үйүнө, бир туугандардын үйүнө, Аяш аталардын үйлөрүнө. Мен окуп жүрөм да Аяш атамдын үйүндө жашагам бир нече убакыт. Бирок субхана эч ким кубалаган эмес, эч ким ол эмес. Пейил ушунча кенен болчу. Алар менен завтрак кыласың, обед кыласың, ужин кыласың, жүрө бересиң. Эми жүрүшүп үй бүлөсүнө кирип кеткен болосуң да, батырып кетет. Бирок азыркы мезгилде субханалла, даже иттин уясына да батпай калдык, байкап атасың ушуну. Эмне десе, бар денежный отношения. Биздер турабыз, баарыбыз айтабыз, тиги жерде деле квартирага чыга алса эмне болмок эле. Квартирага деле чыга албай эле, мынтип жанында бирөө эле калат, кулакка берет да. Квартирага чыга албай, ушу сенин туугандарың надел, ушу келе береби. Анан субхана бирине карасаң эле квартирага чыгып каласың да. Ошон себептен кичинекей мындай бир алакамда жүрөкөзүм мынча эле да, мындай бир уч. Ушул жүрөккө бир кичинекей бир тууганың батпаса, анда эч нерсе батпайт башка. Эч качан жана башында айтып аткандай, эгер бир кокту алтынды коп турган болсо дагы, ошол нерсе жетпейт ошол адамга. Ушундай. Демек мусулман субханалла адам керчил болуш керек. Бизде азыр бир мода болуп кеткен. Балдарыбыздын бардыгы тең ата-энесин күнөөлөп атат. Эгерде булар жакшы болгондо, булар жакшы бир амал кылганда, жакшы иштеп койгондон мурун, ошондо эле жакшы жүрүп койгондо мен азыр ушинтип кыйналып жүрбөйт болчумун. Ошону себептен субханалла көп убакыттарда бизде азыр көп мындай бир түшүнбөстүктөр пайда болуп атат. Өзү ата менен баланын ортосунда бир үзүлбөгөн бир мындай бир байланыш жип бар. Ушуну билет болушуңар керек. Бирок азыркы мезгилде бүт бардыгы тең жаланган энелердин гана мындай энеси болуш чактын баласы ыйлак болуп билесиз, кыргызда ошо сөз айткан. Жалаң энелер, төлкө энелер өзүнүн балдарын тарбиялап калган. Эркектер болсо аларга нөл сыяктуу көрүнөт. Эркектерди нөл сыяктуу көрсөтөт. Эчтеке жарабаган. Бардыгы тең аялдар. Эркектер субханалла эч нерсе кылбайт. Ошонун себебинен эртең күндө мисалы алса бир эркекте чечим кыла албай атат. Аялдын сыпаты кирип кеткен. Аялдарга мен жаман көрбөсүн менин жеңелерим бул жерде отурганда, эркек эшекче иштеп, мурду менен жер каза турган болсо дагы, кечинде келген нерсеси аз болуп эсептелет. Дайыма аз, жетпейт. Ушунча деңгээлге алып келип койду бизди капырлар. Шүгүр деген нерсени унутуп калдык. Аял эркекке шүгүр кылбай калды. Эми ошол энесинин койнунда чоңойгон эркек бала деле эмнекен? Биринчи күнөө койгондо кандай энесин күйөөсүнө коюп аткандай,
ошол алсыз болуп калган эркектер, балдар, тарбия алып калган балдар атасын күнөөлөп атат. Сен эгерде жакшы иштеп койгоң мынтпеппиз, тигинтип койсоң мынтпеппиз. Ошол себебинен дагы көп убакыттарда көптөгөн субханалла, көптөгөн эркектер үйлөнгөндөн коркуп жүрүшөт азыр. Анткени күнөөлөп аткан аялды көргөн да, күнөөлөп аткан баланы көргөн. Ошонун себебинен көп эркектер субханалла үйлөнгөндөн коркот. Кантип багам деп коркот. А шариатта болсо, исламда, кыргызда, мен шариаттында отуруп кыргыздык айтайынбы? Кыргызда Куданыкын Кудай жеткизет деген. Карасаң, Куданыкын Кудай жеткизет. Бардыгынын өзүнүн рызкысы бар. Ошонун себебинен биз мусулмандар кыргыздар корккон эмес. Уруп келип туруп шап деп бир алачып учкан кетип калган да, атка жөнгөр бар элечи. Же болсо машинеге баягы бизде акыркы ала качуунун акыркылары болду го, бир мындай эме болуп турган кезде жана закон чыгып кеткенге чейин 4-5 алып келип бир кызды зилдин үстүнө фукургутту эле, бортовой зилгечи. Алып кетип калган, машаллах. Ошол мен билем, ошол жерде мына тиги айдан тиги өйдөн кайра алып кетип калган. Соп-сонун эле жашап атат туурабы? Билет кайынлыктар, билет мен. Соп-сонун эле жашап атышат, субханалла. 5 бала төрөп койгон уже. Сонун жашап атат, машалла. Рызкысы ушундай экен. Эми мусулмандар да кандай десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам никени жеңилдеткиле деген. Нике канча жеңилдеген сайын жашоо жеңил болуп баштайт. Мына ушул нерсени бардыгын тең унутуп калдык дагы, анан кийин көп убакыттарда биздин жүрөктө коркунуч пайда болуп калган. Коркунуч бул субханалла чоң бир оору. Мен дайыма айтам, жашоодон коркпогула. Жашоодон такыр коркпош керек. Эмне үчүн дегенде, жашоодогу бардык нерсенин баары силер менен биз ойлонуп электен мурун ойлонуп коюлган. Мына кыш келип атат, күз турат. Күздөн кийин болот. Кыштан кийин болот. Жаздан кийин болот. Жай. Алла Таала ушундай бардык нерсени ордуна коюп койгон. Күн чыгат, күндүн аркасынан түн келет. Жер жүзү сасып кетпеш үчүн Алла Таала шамал коюп койгон. Жер кургап кетпеш үчүн жаан жайт. Ошондой эле ар бирибиздин субханалла жашоодо кыш, жаз, жай, күзүбүз болот. Бул нерсе болбосо болбойт. Бардыгы тең эле субханалла түп-түз болуп эле болуп кетиши мүмкүн эмес. Ошо кимде-ким кышты кыштай көтөрө алса, жазды жаздай көтөрө алса, жайды жайдай тутала турган болсо, күздү туура колдоно турган болсо, демек ал бул дүйнөдө жакшылыктарга жетет. Түшүнүктүбү? Урматтууларым, мен эмнени айткым келди азыр, субханалла. Эми ниетиңерди оңдоңуздар. Азыр эмне проблема менен келген болсоңор, силердин көз карашыңарда ошо проблема болбой калыш керек. Оору бул даражаны көтөрүш үчүн келет. Күнөө кечириш үчүн келет. Эркек менен аялдын ортосунда мамиленин бузулушу, же болбосо алардын да бири-бири менен мамилеси туура эмес болуп атыштыгы, бул субхана Кудай буйрса, сүйүүнүн аябай күчтүү болуш үчүн келет. Эртеңки күнү. Эр чекишпей дос болбойт а? Эрди катан урушат, эси кеткен болушат, эрди катан урушат, бирдеме менен табышат. Ушундай. Ушун бар. Табышат албатта эле. Ал убактылуу эле нерсе. Жашоого бир карыздар келди. Демек Алла Таала субханалла сеники үнөмдөгөнгө үйрөтүшүн берип атат ошол карызды. Ушундай. Ал эми кишинин жаманы болбойт, амалдын жаманы болот. Ал амалдын жаманы жана көйнөк сыяктуу. Ким ошо көйнөктү, кир көйнөк бар, анан кийинкиси кир көйнөк чечип туруп эле аркасынан жакшы көйнөк кийип турган болсо, билинбей калат анын кир экени, туурабы? Ошондой эле амал, жаман амалды, мына бүгүн алкаш, наркоман, күйөөсү сабан эркек, аялына баш ийип, күйөөсүнө баш ийип кеткен катын, туурабы? Бүгүн жаман бала болуп атат, сага баш ийбей атат. Бул бардыгы тең жаман көйнөк сыяктуу. Эртең оңолот. Кыргызда сонун сөз бар. Түрүүдөн үмүт үзбөйбүз биз. Түрүүдөн үмүт үзбөш керек. Анткени түрүүлөрдүкү дайым өз ордуна келет акыры. Демек ушундай. Эгерде субханалла бүт дүйнөбүздүн баары сага душман болуп алса да, билгин, эгерде бардыгы чогулуп келип сага
душманчылык кылабыз десе, мейли адамдар болсун, мейли шайтандар, жиндер болсун, мейли ким болсун чогулуп алып келип жаманчылык кылам десе, Кудай Таала каалаганчалык эле, Кудай каалагандай эле жаманчылык келет, болду. Ал адамдар ойлогондой болбойт. Бүт бар өлтүрөбүз деп келсе дагычы, Кудай Таала каалабаса өлтүрө албайт. Мүмкүн эмес. Эгерде ошол мезгилде баарыбыз чогулуп алып бир адам бактылуу болсок, Кудай Таала каалаганчалык эле бактылуу кыла алабыз. Болду, башкача кыла албайбыз. Демек эмне экен? Кейиш керек бекен, коркуш керек бекен? Кейип да керек жок, коркуп да керек жок тууган. Ошон ушул отургандарда азыр ниеттерди оңдогула. Алла шифа берет, Алла өзү колдойт, Алла өзү коргойт, өзү ушул тупиктен чыгарат деп отурабыз, машалла. Мен жашоомдо тупиктер көп аябай, толуп тура. Демек, субханалла, силердин жакшы дуаңардын себеби Кудай буйрса, биздикиден болот, машалла. Ушул жерде сөзсүз бир ойлоп отурат, азыр билбейбиз. Ошон канча отургандарда мына эгоист болуп отурбагыла. Алла Таала эгоисттер жакпайт. Менсиңдер жакпайт. Мындай өзүң деле ойлоо, өзүмчүл болбо. Өз көмөчүңө гүл тарткан киши болбо. Аялсың эркегиң отургандар барыңар. О Кудай, ушу жанымдагыга да шифа бер. О Кудай, ушу жанымдагыга эмне максатта келсе, ошо муну да жеткизе көр, о Кудайым деп, субханалла, жакшы ниетте болгонго аракет кылыңыздар. Оңдоңуздар. Макулбу, жаныңарда адам да оңолуп кетсин тилегиле. О Кудай, ушу да оңолуп кетсин. Эгерде ушундай жаныңдагы эле күчүң келип атса, бирок эгерде иманың, я Алла, ушу жерде баардыгы оңолду десең, ушу жерде эмес, Кыргызстан баары оңолсун десең, азыр Палестинада кандай болуп атат турабы? Ушул жерде ойлоп, я Алла, ошол жерде мусулмандарга зыян келип атат, я Алла. Ошо мусулмандарга да бекемдик бер, капырлардын колунан куткар. Алладан сурайлы. Я Алла, ошо капырлардан сактал. Мына ушунча ниет. Момун. Амалы менен жете албаган нерсеге ниети менен жетет. Амалыбыз менен жете албайбыз, бирок ниетибиз менен жетебиз. Ниетти турлайлы. Макул, ниетсиз турлайлы. Кудай Таалага эч нерсе важный эмес. Алла Таалага эч нерсе карабайт Алла. Ниетибизди, амалыбызды карайт. Аракет кылабызбы? Иншалла. Алла баарына береке берсин. Туугандар, бизден кетсе кечирип коесуздар.